Бердикожо Биназаров. Сынчынын купулуна толгон кыз. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Биринчи аудио бөлүм. Жай мезгилинин орто чени, тактап айтканда июнь айынын 12 күнү Медет жумурткадай ак түстөгү Audi 100 маркасындагы машинасы менен Бишкектен чыгып Кочкорду көздөй жол тартты. Алдындагы машинасын мурдагы Mazda машинасын сатып, жаңы эле сатып алган. Бул машинасы менен биринчи жолу алыс жолго чыгышы. Медет Алмата көчөсү менен ылдый түшүп, чоң трассага түшкөндө машинасын сынамакка газды түбүнө чейин тээп, спидометр 160-ты көрсөткөндө гана ылдамдыкты азайтып, бир калыпта айдады. Жолдо баратып Медет чоң атасы Кабылдын өлөр алдында айткан сөзүн эстеди. Чоң атасы Кабыл Медетти чакырып алып, үйдүн эшигин жаптырып, анан эч ким кирбесин деп айттырып коюп, башына жаздыкты бийик жаздатып, берилүү менен Медетке кересин айткан. Балам, менин өлөрүм калды. Бир бутум көргө салаңдап турганда айта турган сөзүмдү айтып калайын деп сени чакырдым. Менин бул айткан сөзүмдү эч кимге айтпа. Бирок жаса. Атаң капар айткан сөзүмдү укпай, сага өзү билип кудалашып койгом деп аял алып берип койбодубу? А менин көңүлүм аялыңды биринчи көргөндө эле тойгон эмес. Ичимден гана сыздым. Ал кезек өтүп кетти. Мына эми 2 аял алганга уруксат берилди. Менин сага айтайын дегеним, баягы союздун убагы жок. Жай чарба болуп калды көрүнөт. Ар ким өз билгенин жасап жүрөт. Ал башка сөз. Менин сага айтканымды аткар. Кочкордо азык уруусунан чыккан Сынчы Сабыр деген киши бар. Калп айтпасам, жашы 60-65-терге барып калды. Менин атымды айтсаң, учурунда айткан аманатымды аткарат. Сен менин көзүм өткөндөн кийин жыл маалында бар. 1 жыл өткөндөн кийин ал сага тандап туруп кыз алып берет. Сен ал көргөзгөн, тандаган, купулуна толгон кызды алгын. Бирок нике кыйдырып, ата-энесин ыраазы кылып туруп үйлөн. Тигил киши жол жобосун айтып түшүндүрүп берет. Жумушуңдан отпуска алып, ал кишини машинага салып кыдыргыла. Истегиле. Менин сага минтип айтып жатканымдын себеби, мен дагы атаң капардагы бир атадан жалгызбыз. Биз жөн жердин тукумунан эмеспиз. Ата тегибиз наабаттуу, эл бийлеген жакшы атанын тукумдары. Мен муну эмне себептен айтып олтурам, билесиңби? Эгер билсең, мен сага баятан бери айта албай жатканым башка. Эмне үчүн сага башка аял ал деп жатам? Себеби сенин уулуң Алмаз сени тартпай калды. Сен ага ишенбе. Сенин ишканаңа, жыйнаган дүйнөңө ээ боло албайт. Мен сенин жыйнаган дүйнөңө ээ болсун деп айткан жерим жок. Уулуң эски адамдар айткандай ат үркүткөнгө жарабайт. Бул эл бийлей албайт дегеним. Себеби ал таекелерин тартып, ыр жагына ооп кетиптир. Өткөндө үйүңө барсам, кыяк тартып, ырдап жатыптыр. Үнү жакшы экен. Ошондо эле ойлоп койгом. Кап таекелерин тартыптыр деп. Жээн таекесин тартат деген сөз бар эмеспи? Ошол себептен сага аялды өз малпырайын деп ойлогом. Азыр деле кеч эмес. Бул сөздүн төркүнү мындай. Кабыл аксакал жөтөлүп, жанындагы кагазга түкүрүп алып сөзүн улады. Илгери кадимки Токтогул Сатылганов ырдап жаткан жеринен олуту казак сынчы көрүп кап, баланын идиреги бар экен. Ыр жагына ооп кетиши жаман болуптур. Эгер ырдабаганда хан болмок деп сынаптыр. Көрсө, ырдаган адам эч качан хан болбойт. Эл бийлей албайт экен. Муну айтып жатканымдын себеби, сени кичинекейиңден Сабыр сынчыга көргөзгөм. Анда сен 7 жашта болчусуң, ошондо ал аялды жакшы жерден алса, чыгаан уул төрөлөт. Өзү деле жаман болбойт. Бир мекемени бийлеп, убагында ташы өйдө кулайт.
Негизи эле тукумуңар жакшы экен деп айткан. Келин деле жаман эмес, жакшы эле. Анда күнөө жок. Бирок биз каалаган, биз эңсеген, атыр күтө турган баланын төрөлбөгөнү анын күнөөсү эмес. Себеби бизге кеп кылган чыгаан уулду жөн аял төрөбөйт. Сынчынын купулуна толгон аял төрөйт. Эгер сынчынын купулуна толгон аял тек жайы начар эркекке чыгып калса, ал деле жөнөкөй бала төрөйт. Себеби жакшы уулдун төрөлүшү бир гана энеден эмес, атадан да болот. Мейли. Бүгүн мен көп сүйлөп койдум. Калган сөздү сынчы өз айтып берет. Балам, айткандарымды аткар. Айтар керезим ушул. Калганын өзүң ойлонуп көр. Алмазды деле көп күнөөлөбө. Анда күнөө жок. Өзүнүн жөндөмү, таланты ыр жагына ооп кеткени, энесинин гени күчтүү турбайбы деген. Мына андан бери 1 жыл убакыт өттү. Атасынын жылдыгын бир аз мурун өткөрүп келген болчу. Анан ар ойлонуп, бер ойлонуп, чоң атасы айткан сынчыга кеңешкени бара жаткан эле. Медет 40-тын алтысына чыккан, орто бойлуу, кырдач мурун, көздөрү сүрдүү, толмочурак келген кара тору жигит. Өзүнө тиешелүү чакан ишканасы бар. Айтканын аткарган, убадага бек, бир сүйрөгөн, чечкиндүү, шар мүнөзгө ээ. Медет кемин шаарчасына кире бериш жерден колунда жетелеген жаш баласы бар кош бойлуу аялдын кол көтөргөнүн көрүп, өтүп барып токтоп, кайра артка айдап келип, келинин жанына машинасын токтотту. Себеби катуу айдап келе жаткандыктан 50 метрдей өтүп кеткен эле. Келин машинанын арткы эшигин ачып, "Байке, Кочкорго барасызбы? Барсаңыз ала кетиңизчи" дегенде Медет башын ийкеп, "Олтуруңуз, мен дагы Кочкорго бара жаттым эле" деп келинге жылуу мамиле жасап, жылуу жүз менен карады. Чоң атасы кабыл дайыма, "Балам, алдыңдан кош бойлуу аял чыкса, салам берип өт. Кичүү болсо дагы ишиң оңолот. Эгер машина менен баратсаң, сала кетип, жеткирип коюп жүр" деп айтчу. Бул жолу Медет кош бойлуу келинди көргөндө, чоң атасынын сөзүн эстеп, атайын токтогонунун себеби ошол эле. Эгер чоң атасы бул сөздү айтпаганда, машинасын токтотмок эмес беле, ким билет. Медет кабинадан орун алган кош бойлуу келинди уурдана күзгүдөн карап, ичинен аны аяп кетти да, жол кыскартуунун амалын кылып, "Өзүң Кочкордон болосуңбу?" деп сөзгө тартты. Келин берилген суроого анчейин жооп бергенге шашылбай, тоо жакты караган тийди. "Жок, Кочкорго турмушка чыккам. Өзүм кеминден болом" деди Медетти карап. "Эмне сиз Кочкордон болосузбу?" деп келин сөз улап сураган болду. Медет жол караган калыбында, "Жок, иштер менен баратам. Өзүм көлдөн болом. Бирок уруум сарбагыш" деп уруусун сурабаса деле айтып, ашыкча сөз сүйлөп алганын моюнга ала, сөзүн чукул бүтүрдү. Келин кызыгуусу арта, "Биздин уруубуз дагы сарбагыш. Атам урууга көп көңүл бурат" деп сөздүн учун улады. Ортодо сөз уланып, машина кубакыны өрдөп чыгып баратканда келин, "Байке, машинаны бир аз токтотосузбу? Баламды тосуп албасам белги берип атат" деп бир жаштагы баласынын талабын аткармакка өтүнүч менен суранды. Медет катуу бараткан машинаны аяр токтотуп, өзү дагы сыртка чыгып, тоо арасына көз жүгүртө, жаратылыштын кооздугуна кызыга бир азга карап туруп калды. Арадан аз убакыт өтпөй, машина ордунан жылганда, Медет келинге кайрылып, "Балким сен таанырсың, Сабыр деген карыяны" деп сурады. Келин бүшүркөп, "Кочкор чоң аял, райондун борбору эмеспи? Бирок биздин бир кошуна бар Сабыр деген. Жаш 60-тан ашып калса дагы үйлөнбөптүр. Үйүнөн киши үзүлбөйт. Өзү абдан жакшы киши. Учурда анын үйүндө бир кыз үй кызматын кылат" деп Сабыр карыя жөнүндө үстүртөн айтканда Медет сүйүнүп, "Рас болбодубу? Мен ошол Сабыр карыянын үйүнө бараттым эле. Чоң атамдын айтуусунда ал адам үйлөнгөн эмес, үйүнөн киши үзүлбөйт деген эле. Ал адамдын үйүн кантип табам деп ойлоп аттым эле. Жолубуз бирге турбайбы?" деп Медет жылмайып койду да, дароо чоң атасынын айткан сөзүн эстеди. Чын эле боюнда бар аялды сыйлаш керек турбайбы? Эгер мен бул келинди салбасам, анда убара болот элем деп, ал өзүнө өзү ыраазы болду. Машина Кочкор айылына келгенде, келин жол көргөзүп келатып, өзү жашаган үйдүн жанынан түшүп атып, Сабыр карыянын үйүн көргөзүп, "Байке, меңиз жол кире" деп акча сунду. Медет колун жаңсай, "Жок, кереги жок. Өзүм жалгыз келсем деле келмекмин" деп келин сунган акчаны албай, кайра ага ыраазылык билдирип, "Рахмат карындашым,
Сен болбосоң, мен бұл үйді издеп қанша бар болмақпын, деп жолын улап, дағы ой қалдырды. Ата-ененің тілін алған қандай жақшы. Егер мен атам айтқан ишті атқарбасам, қош бойлы келінде машинаға салбасам, бұйтқа жердегі бұл үйді тапмақ емес тұрбайыммы деп ойлап, машинаны Сабыр сыншының үйінің алдына айдап келіп тоқтатты да, екі жаққа аяр көз жүгірті, машинадан түшті. Медет ұзын салынған үйдің астанасын аттап, ичкері кіргенде Сабыр сыншы жаң эле чай қолтырған болучу. Сырттан кірген орта бойлы, маңдайы жарық, толығынан келген жігітті көргенде, ордынан бір обдылу алды да, берілген саламды алиға алып, «Кел, төргөт», деп орын кіргізді, қолын жаңсап. Медет орын алып отырған соң, «Өзіңіз қандайсыз?» деп мұрдагейін таныған адамдардай сөз улады. Сабыр сыншы, «Жақшы, жатабыз, өзің қайдан келдің? Ниетің ақ екен, жаң эле дамға қарағанда келбедің бе?» деп Медетті жылмая, жағымды көз қарашменен қарады. Медет иіміне чай сұнған қыздың қолынан чынын алып, алдына қойып, «Борбордан келдім, өзім Мысық көлден болам. Чоң атамдан айтқан керезінің өтөсіне шығу үшін сізге атайын келдім», деп сөздің тоғытер жерін айтты. Қария, келгенің жақшы, чоң атаң кім эле? Мен таныймын бы? деп сұрады. Медет чайдан ұртап, «Сіз таныйсыз, Қабыл деген кишinin небересі болам», деді. Сабыр сыншы Қабыл қарияның ысмын ұққанда, «Қап, ал киши дағы дүйнө салды бы? Қайран киши абдан жақшы адам эле. Ыйманы саламат болсын», деп екі қолын жүзіне тартып бата қылды да, эми Медеттин эмне мақсат менен келгенин айттырбай билип, баштағыдан мамилесин өзгөртүп, сөздү алыстан баштады. Этпышым убакыттын ичинде Сабыр сынчы турмуш сабагына байланыштуу көп сөздөрдү айтып берди. Орус мүнөз күтүп бараткан Медетке Сабыр сынчынын айткандары укмуштай маанилүү сабак болду. Сөздү уккан жерге айт демекчи, ар бир айтылган сөзгө терең ынта коюп уккан Медетке Сабыр сынчы берилүү менен баян куруп берди. Сөз учугу Кабыл карыядан башталып, илгерки мындан 2-3 кылым илгери болгон окуяга чейин уланып, Эсенгул Баатырдын атасы Болот бийге барып да калды. Сынчы бул окуяны баштаардан мурда Медетке көз карашы менен билгизип, анан «Медет, тажаган жоксуңбу менин айткандарымдан?» деп сурап калды. Медет көңүлдөнүп, «Албетте тажаган жокмун, уланта бериң сөзүңүздү», деди. Сабыр сынчы күлүмсүрөп, «Анда эмесе угуптур», деп сөздү баштады. Болот би 5 аял алып, 5 аялынан төрөлгөн балдарды Санчы сынчы деген атактуу, алдыдагыны көрө билген адамга сынатат. Сынчы Болот бийдин 5 аялынан төрөлгөн балдарын сынынан өткөргөн соң кайрылат. Болот би, сенден өзүңдүн кадырыңа жеткен бала жок экен. Сулуу деп өңүнө карап эле айыл ала берген турбайсыңбы? Элдик уулдун төрөлүшү энеден дагы болот. Анткени бала эненин жатынында 9 ай жатып калыптынат. Ошондо эненин дагы сапатын өзүнө кабыл алат. Деп Болот бийди башка аял тандап алып берейин, ошону ал. Сенден сөзсүз баатыр, эл камын ойлогон бала төрөлүшү керек дейт да, Талкенени кантип алып бергени жөнүндө сөз улады. Алгач Талкени көргөндө Болот бей кадимкидей чанат. Ошондо Санчы сынчы, бул аялды албасаң өзүң бил. Тигине, сулуу деп өңүнө карап алган 5 аялың койнуңда жатпайбы? Төрөсө ошол 5 аялыңды эле төрөбөйт беле? Деп сөздүн ыгын келтирип, Болот бийди көндүрөт. Сынчы айткандай Талкенет жыл айланбай эркек төрөйт. Ал уулу 4кө чыккан соң, сынчы ат качырбас боз айгыр төрөлөт деп, айткан бала төрөлөт. Ошондо Болот бийдин 5 аялы сынчы айткан бала төрөлдү деп күнөлүк кылышат да, көзүн тазалоону чечишет. Баланы эмне кылып жок кылыштын айласын ойлоп, Болот бийдин 5 аялы акыры анындагы айласын табышат. Журт саргайып кетти. Журт которолу деп Болот бийди көндүрүшүп, таң эрте үйлөрүн чечип киришет. Болот бий жаңы конуш караганы жигиттер менен алдыга кеткенде, Талкеге кулунду бет окуп беришип, бешиктеги баланы алып бербегиле деп, ал жердеги калган жигиттерге айтышат. 4 жашар Сарымбекти артына учкаштырып, бешиктеги баланы эңип ала албай коет. Кулунду бе үйүрү алыстаган сайын ооз бербей туйлай баштайт. Ошондо Талке айла жок, баланы журтка таштап кетет. Өлсө Болоттун бир баласы өлөт. Эмне кылайын? Башка айла жок деп жаңы журтка келгенде, Болот бий дөңдө олтуруп, эмчегин басып,
боз үйін тигіп жүрген Талыкені көріп, бір жігітке жеңеңеремді ыйлап жүреді. Барып біліп келші деп жұмшайды. Жігіт барып келбейін тігіп, бала жұртта қалыптыр дейді. Ошонда ол 5 қатынның қылығы екенін біліп, 2 жігітті ескі жұртқа шаптырады. 2 жігіт жолда баратып қараңғы кіріп кетті. Емдігіше ит құш жеп кетті ғой. Ертең деле барабыз деп аттарын отқа қойып, талаға түнеп қалышады. Сауыр қария уғып атасың дегенсеп, көз қырменен Медетті қарап қойды. Медет башын икеп, мойы уғып атқанын білгізеп, қоштой қойды. Анан эмне болуп тур? Ертең менен ерте 2 жигити аттанып, эски журтка жакындаганда эле ак чатыр турганын көрүшүп, бул кимдин чатыры болду экен деген ойдо аттарынын оозун кое берип, жакындап келишсе, ак марал бешикке чатын салып, эмизип аткан экен. Экөө аттан секирип түшүп эле бешикти көздөй чуркашат. Ак марал экөөнү көрүп, ары басып кетет. Жигиттер баланын 2 уртунан агып аткан сүттү көрүшүп, ырыскылаш бололу деп, экөө баланын 2 уртунан аккан сүттү жалап жиберишет да, ак маралды карашса андан дайын жок. Экөө таң калып, бул бала төгүн бала эмес, көрүнө кыдыр дарыды деп алып жөнөшөт. Болот би 5 аялына, бала тирүү болсо аман калдыңар, өлсө силер да аман калбайсыңар деп катуу эскертет. Баланын өлүмүн тилеп атышкан 5 катын эми баланын өмүрүн тилеп, аман болсо экен деп өздөрүнчө кооранып атышты. Жан деген кандай таттуу. Бирөөгө оргассаң тайыз каз, өзүң түшүп каласың деген кеп бар эмеспи? Эми тиги 5 катын өздөрүнүн жандарынан үмүт кылбай, өздөрүнүн күнөөлөрүн сезишип, таң атканча кирпик какпай чыгышат. Эртеси болот би баш болуп 2 жигитти чыдамсыздык менен күтүшөт. Түшкө маал 2 жигиттин караанын көргөн каалдайган эл жакшылыктан үмүт кылып, баланын эсендигин тилеп, 5 катынды каарып, алардын жоруктарынан нааразы болуп, аларды жаман көздөр менен карашат. Эне байкуш көз жашын агызып, эмчеги зыркырап, таң атканча күткөнү бир тең, азыркысы бир тең болот. Себеби жакшы кабар уганбы, же жаман кабар уганбы дегени. Ушу бала үчүн мен алган эле. Кечетен бери курсагы ачып, ыйлап атып боор эзирип калды го. Мындайда кимдин оюна жакшы ой келсин. Көңүлү эч нерсеге чаппай, ичинен келме келтирип, баланын эсендигин тилеп, кечетен бери ачка жүргөнүнө кайыл болуп, жол карап олтурган Талыкенин абалын сүрөттөгөнгө сөз жетпейт. Болот би өзүнүн аңкоолугуна 5 катынга алданганына ичи күйүп, ичинен кан өтүп турду. Санчы сынчы калмак Кытайды ошол уулуң сүрүп чыгарат. Ченеми жок баатыр болот. Андан сенин атыңды чыгарган кара сеңсел хан чыгат. Башка балдарың анын жанында суу кечпей калат деген эле. Санчы сынчынын айткандарын эстеген сайын Болот бей бир орунга тура албай, ачуусу келгени жүзүнөн билинип турду. Жиберген 2 жигитин түн ортосунда келет деп күткөн эле. Келбеген соң алдагы баласынын эсендигинен түңүлүп калган болчу. Жашы мыркай баланы эмес, чоң кишини талаага таңып туруп таштап кетсе, ит куш жеп кетери айдан ачык. Ит куш жебегенде да ыйлап атып деле жан учуп кетти да эмдигиче деп, оюнун баарын жамандык ээлеп алды. Болот бийдин ары бери басып атканын көргөн 5 катын бирин бири жектеп урушуп атышты. Баарын кылган сен айтпасаң биз жүрө бермекпиз деп 3-чү токолун күнөөлөштү. Чындыгында баарын 3-чү токолу баштаган. Ал аялдагы сөз жебей, болгон иштен алыстагандын амалын издеп жатты. Себеби бала аман эсен болбосо, төртөө тигини күнөөлөп, аман калыштын амалын издөө турган иш эле. Сана чегип атып 5 аялдагы чүнчөп, аз убакыттын ичинде кейиптери кете түшкөн болчу. 2 жигиттин келиши баар үчүн тозок болду. Убакыт токтоп тургансып турду. Бир убакта 2 атчандын карааны жакындаганда Болот бей бала эсен бекен деп үнүн катуу чыгарып сурады. Суроо берип алып, кандай кабар угам, эмне деп айтат деген ойлор бир эле Болот бийдин эмес, жалпы элдин оюнда келди. 2 жигит жарыша бала эсен экен деп айтканда, Болот бий уккан кулагына ишенбей, дагы баштагы суроосун жаңыртып жиберди. Ооба, бала эсен экен дегенди укканда, Болот бийдин көздөрү нымдашып кеткенин өзү да билбей калды. Турган ордунан үнүн бийик чыгарып: "Ак сарбашыл, бала эсен болсо аты Эсенгул болсун" деп ат койгон экен.
Ақбоз бейіні сойдырып, баланы бешікке салып той берет. 5 қатынына ичер суыңар бар екен, екінші бұл ішіңері қайталанбасын деп, қату ескертет. 5 аялы баштарын икеп, жандары аман қалғанына сүйінішіп, күнөөлөрүн мойындарына алышыптыр. Ал эми ошол биз кеп кылган болот бийдин Эсенкул деген уулу баатыр чыгыптыр. Ошол уулунан башта кеп кылган кара сеңсел хан чыгат деп өтүк беле. Ал Ниязбектин уулу кадимки хан Ормон экен. Ниязбек атадагы убагында элге эмгеги сиңген кадырлуу уулуя, бир нерсени алдын ала биле койгон адам болгон экен. 8 уулу 8 жерде эл бийлеп, ташы өйдө кулап турганда дагы көтөрүлүп кетпеген жөнөкөй киши болуптур. Арадан 1 ай чамалуу убакыт өткөндө Медет бир күнү сынчыга берилүү менен кайрылды. Анда сиз тандаган, издеп тапкан кыз баягы сиз кеп кылган Талыке апага окшош келинби? Деп суроо узатты. Сабыр сынчы күлүмсүргөн калыбында Медетти карап, "Жок, мен сага андай жаш өткөн келинди тапкан жокмун. Жаш кыз, бирок сага жагабы жакпайбы, мени түйшөлткөн ой ушу. Эркек көз менен сүйөт деген кеп бар эмеспи? Анын сыңары сага узун шыйрак, бели ичке, сулуу, ак жумал кыз жагарын мен билем да." "Жок, ошончо кыз келинден санчы сынчыга 37 жаштагы келин жагыптыр дегенизден эле менин оюма башка нерсе кетпедиби?" Ой деген кандай күлүк. Медет сабыр сынчы айтканга чейин эмнелерди гана ойлонгонго жетишти. Бирок баары бир мага жакпаса дагы сынчыга жаккан кызга үйлөнүшүм керек деген ойдо болду. Сабыр сынчы Медеттин оюн түшүнүп, "Медет, сен мага кандай түшүнсөң өзүң бил. Бирок менин айтканымды аткар. Эртең күн төбөгө келгенде тигил кыз менен таанышып, сөзгө тартып көрөлү. Бул кыз 2 уул, 1 кыз төрөйт. Эгер сен ага нике кайып буйруп үйлөнүп калсаң, биринчи уулуң сенден артык төрөлөт. Экинчиси дагы сенин деңгээлиңдегидей болот. Сенден ашык деп айтканым, сенин даражаңдан анын даражасы чоң болот. Экинчи уулуң сенин даражаңдай деңгээлге жетет. Бир жолу кыргызга таанымал эле бир киши бир жерден азыр тукумдарым келет, күтө тургула дегенинен күтүп калдык. Аңгыча эле 2 бала келип, ал кишиге жолугуп сүйлөшүп кетишти. 2 бала кеткенден кийин өз айткан тукумду улоочулар, эгер балам десем, анда ал бала мага тете, же менден ашык болсо балам демекмин. Экөө тең менин деңгээлиме жетпейт. Бала атадан ашып же атанын деңгээлине жеткенде гана бала деген атка татыктуу болот деп айтканын уккан элем." Медет сөздүн төркүнүнө түшүндүбү? Медет айтылган сөзгө муюп, башын ийке олтуруп калды. Медет, али уккандан уга элегиң көп" деп ордунан турду сабыр сынчы. Сынчынын көңүлүнө Ош базарында нан сатып турган кара тору, жапалдаш бойлуу, көздөрү бакыракай, чачы бел курчоосуна чейин жеткен, узун көйнөк кийген кыз жакты. Сабыр сынчы бул кызды көргөндө көздөрү кымыңдап, нече күндөн бери издеп жүрүп таппаган кыз эми табылганына сүйүнүп, атайын келип кыздан соода кылды. "Кызым, наның канчадан?" деп кыз менен сүйлөшмөккө, нандын баасын сурап сөзгө тартты. "Кайсыл жердин кызы болосуң, кызым?" деди сабыр сынчы кыздын дайынын билиш үчүн. "Кеминден болом?" "Кайсы уруудан болосуң?" "Уруубуз өзүк, бирок Сарыбагыш деп айтат негизи." Жакшы кызым, эртең дагы келем. Ушул жерде бол, макулбу?" деп сынчы шашыла басып, Медеттин ишине жөнөдү. Медет иштери менен жумушунда 2 күнгө кармалып калган. Сынчы убакытты текке кетирбейин деп, өзү базарларды кыдырып келген болчу. Буга чейин Медет экөө көп жерди кыдырышты. Чоң окуу жайларына, орто окуу жайларына барышты. Ал турсун айылдарды да кыдырышкан болчу. Бир жолу Медет өзү жактырган 2 кызды көргөзгөндө, сабыр сынчы биринчисине "Бардар жердин кызы экен, эрке өсүп калыптыр. Кийин сага тили тийип калат. Бул кыз болгону бирди төрөйт. Андан артык төрөбөйт. Кыскасы купулума толгон жок. Мынча болду, жакшы кыз тандайлы. Экинчисинин болсо кени күчтүү экен. Кайсы жердин кызы?" "Жумгалдан болот." Анда саяк турбай боросу. Саяк элин эмне деп сынаган билесиңби? 2 элди эриктирбейт, 1 элди бириктирбейт. Кыздары сулуу, аттары күлүк чыгат. Шойкомду эл болот деген. Бул кыздан төрөлгөн бала сөзсүз таекелерин тартат.
тек жайы қандай, тегін білесің бе? Жоқ, білбейм. Егер гені күшті болса анда болбайды. Дегенде Медет сынчының андан арқы айта тұрған сөзін ұқпай сөзді үзіп салды. Медет сұлу қыздарды көргенде ушыл қыз көңіліне толса екен деп қанша жолы сынчыны үмітті қарады. Бирок сынчы ал қыздарға көз қырын салғаны менен жақтырғаны жоқ. Ақырқы күндері Медет деге бұға қандай қыз жағат деп үмітін үсіп қойған болушы. Bir жолы сынчыға bir орыс қыз жағып қалады. Ал қызды көргенде сынчы: «Қа, тетігі орыс қыз чынығы ел керегіне жараған оғыл төрейді. Бирок олы туашқа болып жатпайбы. Мұсылман болса жақшы болмақ. Дени дағы жол бербейді. Қой, мынча олды тіле бұру емес, өз-өздің қырғыз қыздан іздейлі», деген. Сынчының көңіліне толған орыс қызды қарап, Медет ушыл қыздың емнесін жақтырды. Гүлік тандаған саяпкердейлі олдық қода ойлап қойған әлі. Медет ишханасында іштеген жұмысшыларын чоғылтып, өзінің кабинетінде жиналыш қылып жатқан әлі. Көңілі алда-қайда алып ұшқан Сабыр сынчының қуанғаны жүзінен білініп, Медеттің конторасының астанасына аттап әлі, кабинеттің ешігін чертпей тұрып, ішкері кіріп, өзін қараған көп адамдардың көзінен сүрдіп, қайра сыртқа шыққанша шашты. Жарықтық кеші ешікті чертіп кірсе болмақ екен деп, Медет сөйлеп атқан сөзін тоқтатып, сыртқа шықты. Барданда бір баштықнан көтеріп алған Сабыр қарияның бұл жорығы чынында эле көзгө өтө комсо көрүндү. Медет сыртқа шыққанда Сабыр сынчы шашқалақтап: «Жейніңді өте бер, мен сыртта күтө турам. Шашма жаным, ешігіңді дағы чертпей қалған турбайым ба?» деп күнөөсүн мойнун ала сүйлөдү. Медет уртунан жылмайып: «Мен бат эле», деп ичкери кирип кеткенде, Сабыр сынчы бактын түбүндөгү олтургучка көчүк басып олтуруп, өткөндө эстегенге өттү. Чынында көңүлүнө жаккан кызды Медет эко канча убакыт коротуп издешпеди. Бир гана кабыл карыянын керезин аткарайын деп, убаданын кулу болуп, анын өтөсүнө чыгуу үчүн алтынга тете убактысын бөлүп, Медет менен ээрчишип жүрдү. Медет дагы акыркы убакта тажап баратканын анын жүзүнөн байкаган эле. Таттуу кыялга жетеленген Сабыр сынчы жанына келген Медетти дагы таң азар алган жок. Качан гана Медет мен келдим деген сеп жөтөлүп белги бергенде гана Сабыр сынчы селт эте чочуп Медетти карап: «Кап, ишиңе тоскоол болдум го, жыйналышың бүттүбү?» деп сураган болду. «Ооба, отпускада жүрүп, көптөн бери жыйын өткөрүлө келем. Азыраак иштерди теске салдык көрүнөт. Эң негизгиси иш ордунда», деп үнүн шаңдуу чыгарды да көз карашы менен билгизди. «Сиздин ишиңиз кандай?» дегенде Сабыр сынчы кубанганын жашырбай: «Медет, Кудай кааласа иш оңунда. Көптөн бери издеген кызды бүгүн таап, сүйүнгөнүмдөн сенин эшигиңди да чертпей, катуу уялып калбадымбы?» деп негизги сөздү айтты да, өзү көтөрүп келген нан салынган баштыкты карады. Медет кызыгуусу арта: «Бул нандын баарысын неге алып алдыңыз, жарыктык?» деп сурап, жооп күтө туруп калды. Сабыр сынчы кыт-кыт күлүп: «Күндүн ысыгы бул болсо, менин нан көтөрүп алганымдын жөнү күлкү келерлик эле иш болду», деп Сабыр сынчы сөздү алыстан баштап, акыры өзлөрү издеген кызды кантип тапканы жөнүндө айтып берди. Медет нан саткан кыз жөнүндө укканда азыраак көңүлү кирдей түштү. Бирок сыр бербестен: «Аны эми качан көрсөк болот?» деп белгисиз сынчынын купулуна толгон кыз көз алдына тартылып, аны менен жолугуп сүйлөшүп жатканын кыялында учкай элестеткенге үлгүрдү. Бирок бир топ күн илгери Кочкорго жаңы баргандагы Сабыр сынчынын айткан сөздөрүн эстеп, ал кыздын өзүн эмес, андан төрөлө турган балага кызыккандар экенин алгачкы планга коюп, Сабыр сынчыны ээрчите машинени көздөй басты. Эртеси күн көтөрүлүп так төбөгө келгенде сынчы Сабыр Медет экөө машина менен Ош базарына келишти. Буга чейин эле Медеттин жүрөгү бат-бат согуп, өзүн кармын албай калдастагандай абалда калды. Бирок сыр бербегенге аракет кылды. Эгер сынчы тандаган кыз Ош базарынан болбосо, бул пробка болгон көчөлөргө Медеттин келгиси жок болчу. Машинаны араңдан зорго бир бош орунга токтотуп, экөө базар аралап киришти. Сабыр сынчы алдыга, Медет артынан басып, нан сатып турган кыз келиндерди көздөй жөнөштү. Эртерээк алиги өзүнүн көңүлүнө жаккан кызды табуу үчүн энтеңдей басып, барчу жерине жеткен соң Сабыр сынчы нан саткандардын арасынан көңүлүнө жаккан баягы кызды издеди. Бирок аны таппаган соң: «Кап, жок дегенде атын сурап калсам гана, эми аны кайдан табам? Атын билсем сураштырып таба албайт белем»,
деп ойланып қалды. Медет сынчынын акыбалын көріп, «Эмне болду, жок экенби?» деп сурады. Ичинен жок дегенде студент кыздардан жактырсайм деп ойлоп калды. Бир чоң буюмун жоготконсоп, сабыр сынчы ары бери басып, тегеректи карап, кыздын каранын издеп жатты. Медет сабыр сынчыга боор аны аяп кетти. Эмнеси болсо дагы ага жаккан кызды алайынчы, өзүмө жакпаса да деп ойлонуп атканда, жанына бир кыз келип, назик үнү менен «Байке, нан аласызбы?» деп жылдыздуу көздөрү менен жагымдуу караганда, Медет кыздын сүйкүмдүүлүгүнө суктана карап, жок деп айта албай, «Наныңдын баасы канча?» деди. «Байке 5 сомдон. Жакшы бышкандан» деп жооп берди кыз. Медет ичинен жок дегенде ушул кыз жаксы эмне деп ойлоп койду. Кыз менен Медет тиктеше түштү. Бул тиктешүүнүн артында эмне жатканын экөө тең сезген жок. Кара торусунан келген, орто бойлуу арык чырай, бакыран көз сулуу чумак келген Бурулкан Медеттен көзүн тартып алып, уялыңкы жүз менен «Байке, эмне болду сизге? Нан аласызбы же албайсызбы?» дегенде гана Медет эмне дээрин билбей, «Атың ким? Атыңды айтсаң, наныңды алам» деди. Бул сөздү айтмак эле эмес. Эмнегедир Бурулкан менен сүйлөшкүсү келип, ортодогу ыңгайсыздыктан кутулуш үчүн гана сүйлөп койгон эле. Бурулкан атын айтканда Медет колун сунуп, «Менин атым Медет» деди. Бурулкан уялып колун араң сунду. Экөө кол алышып атканын көргөн бир жакта турган сабыр сынчы таң калды. Өзүнүн көңүлүнө толгон кыз тигинтип, Медет менен кол алышып атканына ишенбей турду. Сабыр сынчы ушул кыз деп көрсөт электе эле, экөө таанышып атканы Сабыр үчүн күтүлбөгөн кубаныч эле. Себеби Сабыр сынчынын оюн эми кантип экөөнү тааныштырам деген маселе жүрөгүнө үйүп аткан эле. Бирок сыртынан көрсөтүп коеюн, Медеттин оюн билейин деп ойлоп аткан. Медет менен кыздын бири-бирине болгон мамилесин көрүп эле, кыздын Медетке жакканын билди. Ойлогон ою ордунан чыкканына ичинен ыраазы болуп, Медеттин кыз жандуу экенин билди да, ичинен «Азамат, жигит болбосоң кое кал. Кандай жакшы. Эми калганын өзү бүтүрөт. Мен ушул кыз деп айтсам. Менин көңүлүмө жаккан кыз Медетке дагы жакканы рас болду» деп ойго жетеленип, экөөнүн жанына басып келди. «Кандайсың кызым? Мени тааныдыңбы?» деп кыздан жооп күтпөй эле, «Кече келем деп кетпедим беле. Азыр эле келип сени таппай калганымдан кап. Жок дегенде атын сурап алсам эмне, сураштырып таап алмакмын деп кабатыр болуп аттым эле. Азыр эле жок эмес белең. Кайдан келип калдың?» Бурулкан күлүмсүрөгөн калыбында жайдарлана, «Нанымды сатып бүтүп, жаңынан алып келгени кеткем» деди. Медет менен таанышып, кол алышканымды көрүп калды дегенсеп жер карап, уялыңкы түргөр көздө. Сабыр Медетти карап, ушул кыз дегендей белги берип, Бурулкандын атын сурады. «Кызым, атың ким? Билип алайынчы. Дагы сени издеп калсам, сураштырып калармын». Бурулкан назик ичке үнү менен «Бурулкан» деди. Сабыр сынчы Бурулкан дегенинен улам эле кызды үй бүлөдө төрөлгөнүн билди. Себеби Бурул деген атты ырымдап бурулуп, эмкиси эркек төрөлсүн деген ырым менен коюлганын билгендиктен, ичинен өзүнчө ырымдап коюлган ысмы экен деп ойлоп койду. «Жакшы атың бар турбайбы? Уруубуз сары багыш, анын ичинен өзүк дедиң беле?» Кыз башын ийкеп, «Уруубуз өзүк, кеминден болом?» Бул убакта Медет Сабыр сынчыга ыраазы боло, жакшы кыз тандаптыр, уруусун билген. Кайсыл эле кыз уруусун тегин билип атыптыр. Керек болсо эркек балдар билбей тата деген уруусун. Бурулкан бир үйдү көгөртчү, ыймандуу жар болчу да экен. Чүпүрөк чапыракка көп кызыкпаган, кой маарек, ичине жаман ой сактабаган, душманды дос кылган, тууганды көл кылган каныкей энебиздей сарамжалдуу аял болот деп ойлоп жатканда, Сабыр сынчы оюн бузуп, Медет, биз эми кандай кылабыз?» деди. Медет шармын өзүнө салып барбалаңдап, Бурулканга карап, «Бурулкан, эгер сенин наныңды бүт сатып алсак, биз менен кафеге барып келбейсиңби? Жай олтуруп сүйлөшөлү». Медеттин айткан сөзүнө Сабыр сынчы ыраазы болуп коштоп койду. Бурулкан, сен эч кабатыр болбо. Сага айта турган сөз көп. Ээн олтуруп сүйлөшкөнүбүз оң. Биздин сага деген оюбуз ак». Маңдайы жарык, эч жамандык ойлобогон Сабыр сынчыны Бурулкан жылмая карап, «Нанды сатып бүтөйүн, анан баралы» деди. Медет, «Ал дагы нандын баасы канча болот? Баарын сатып алайын» дегенде Бурулкан уялып, жер караган калыбында, «Бул жерде 60 нан бар.
5 сомдон эсептегенде 300 сом болот, деп уялыңкы айтты. Медет чөнтөгүнөн намыянын алып чыгып, Бурулканга 500 сом сунду. Бурулкан кайра 200 сом кайрып бергенде, «Жок, сен ал 200 сомго чай ичип кой. Келе наныңды», деп Бурулкандын колунан нандарды алып, «Мен азыр келем», деп нар жакта олтурган кайырчыларга нандарды таратып берип, кайра келди да, «Жүргүлө, энирээк жакшы кафеге баралычы, ыз ичүүдөн алыс болуп», деп алдыга басты. Бурулкан эмне айтарын билбей, ичинен Медеттин жоругуна ыраазы болду. «Кап, жашыраак болгондо тийип алчу экен», деп ойлоп койду Бурулкан. Чынында 60 нанды жок дегенде 3 саат дегенде сатып бүтмөк. Болбосо кечке чейин араң сатмак, өтпөй калганын үйүнө алып кетмек. Бурулкан орто заар үй бүлөдө тарбияланып, турмуштун ачуу таттуусун билип, турмушка олуттуу карап, көп нерсеге түшүнүп калган эле. 6 кыз, 1 уул, 7 бир туугандын 5-чиси. Атасы Карганбек айылда кампачы болуп иштеп, азыр үйүндө бош. Жер иштетүү менен алек. Апасы Күмүшайып поштодо гезит журнал кат таратат. Ата-энеси жумушчу болгону менен иштемчил. Жерди кысыр калтырышпай, өсүмдүк өстүргөнгө, мал бакканга шыктуу. Кыздарына дагы жакшы тарбия берип, башка кыздардай ээн кое берип, эби жок кийингендерине жол беришкен жок. Ал турсун чачтарын кыркып, ашыкча боенгон кыздар болбоду. Энеси Күмүшай дайыма кыздарына акыл айткандан тажабаган, сөздү таап сүйлөгөн, күйөөсү Карганбекке жасаган мамилеси кыздарына сабак болсун дегенсеп, атынан айтпай, апамдын уулу деп тергегени 6 кызына пайдасынан башка зыяны тийген жок. Баскан турган сайын Күмүшай кыз киши эркек кишиге тең ата болгону туура эмес, эркектин алдыга озуп баспагыла, улуу кишилердин алдынан кесип өтпөгүлө деген сөздөрдү күндө болбосо да күн алыс кулактарына куюп, кыздарын ыймандуулукка тарбиялоо адатка айланган. Бурулкан энесинин сөзүн эстеп, сабырсынчы менен Медетти алдыга өткөрүп жиберип, өзү экөөнүн артынан басты. Нан саткан кесиптештери Бурулканга кызыгуу менен карап калышты. Жумурткадай аппак иномарка машинага келип түшкөндө, Бурулкан өзүнчө сүрдөп, уялганы күч алды. Анан эмне кылмак? Атасы тааныбаган эле 2 киши жүрүдө эле машинасына салып алып баратса, кайда баратканын өзү да билбесе, кафеге барабыз деп алдап коюштубу. Бирок экөөнүн тең жүздөрүнөн жамандыктын белгиси билинбейт. Бара көрөм да деп өз ою менен Бурулкан алек болуп атканда, машина Соңкөл ресторанынын жанына келип токтоду. Сабырсынчы Медетке карап, «Тынчыраак, эл аз жер болсо жакшы болот эле», дегенде Медет сыпайы, «Камсанабаңыз, бул жерде эле тынч», деп жол баштады. Бурулкан өмүрүндө ресторанга кирип көргөн эмес, буттары чалыштап, басылбагандай сезилип кетти өзүнө. Ресторанга кирүү эч оюнда жок эле. Кирип баратып, өзүнүн жупуну кийим кийип алганына уялып, «Мен кирбей эле силерди күтүп турайынчы, сыртта. Өзүмдү ыңгайсыз сезип жатам», деп артка жылды. Бурулкандын сөзүн уккан Медет анын жанына жакын басып келип, «Сени сыйлайлы деп атайын рестораңга келсек, кирбейм дейсиң. Кирбесең биз аябай таарынып калабыз. Эч тартынба, өзүң эркинсиз», деп чыканагын аңгармады да жетелеп кирди. Бурулкан ресторанга кирбөөгө канчалык аракет кылбады, болбоду. Кирүүгө туура келди. Таптаза жасалгаланган бөлмөгө киргенде, Бурулкан өзүн чет мамлекетке түшүп калгандай сезип, толкунданып кетти. Көзүн бар ачып жумуп, таң калганын жашыра алган жок. Нар бурчта олтурган тили буруу, таза кийинген 3 кишиден башка эч ким жок эле. Медеттин көрсөтүүсү боюнча берки бурчтагы аппак дастаркон салынган столдон орун алышты. Аңгыча шыпылдай басып, кыска юбка кийген узун бойлуу, Европа улутундагы кыз келип, заказ күтүп туруп калды. Сабырсынчы менен Бурулкан эмне дешти билбей, Медетти карашты. Медет тиги кызга орус тилинде сүйлөп, заказ берип, столго чалкалай олтура, эки жакты шектүү карап анан, «Бул жер тынч, киши болгону менен кыргыз тилин түшүнүшпөйт. Өз элибизде, өз жерибизде туруп, тилибизди жергенибиз үрп адат, каада салтыбызды чаңганыбыз өтө эле одон иш болуп атат. Балык башынан сасыйт дегендей, эне тилин билбеген депутаттар бар», деп өкүнгөн түр көргөздө. Сабырсынчы башын чайкап, «Айтканың туура. Калыгул даанышман айткандай, тексиз жерден бий чыгат, тегиз жерден тегирмен чыгат деген заман келбедиби? Элди ойлобой эле өздөрүнүн көмөчүнө гүл тартып жатышпайбы? Ошондуктан бизге элди ойлогон бала керек. Илгери калмак Кытайды жерибизден сүрүп чыккан
Батыр аталарыбыздың қайран эмгеги. Элди жерди сактап, чет душмандардан коргоп, канын, жанын аябаган, эл камын ойлогон ал кездеги батыр эрлер жок азыр. Санчы сынчы айткандай, аялдарынын оозунан чыккан сөздү аткарган катымбакы, дүнүйөкор, алдым жуттум, ач көздөрдүн саны көбөйдү. Бурул, сен айткан сөзгө көңүл буруп олтурсаң, мен бир жакшы сөз айтып берейин. Ошол сөздүн маанисине түшүнсөң, сен биздин ойдон чыкпайт болушуң керек, деп Бурулканды табышмактуу карады. Аңгыча узун шыйрак кыз заказды алып келди. Сабырсынчынын маанилүү, ачык, табышмактуу көз карашы, айтып аткан сөзү Бурулкандын ички сезимин түйшүккө салды. Эмнени айтканы жатат, эмне деген ойлору бар булардын? Же мени баласына, же бирөөгө алып бергени жатышабы? Эмнеси болсо да тезирээк айтса болот эле, табышмактатпай. Мени ресторанга киргизгендей, мен бул экөөнү эмне иш кылып бердим? Же эмне мени чет мамлекетке сатканы атышабы? Бирок сүйлөгөн сөздөрүнө караганда экөө тең ыйман, тартип жөнүндө сүйлөп атышат деген бүдөмү ойго алаксып жатканда оюн Медет бузуп жиберди. Бурулкан, тамакка кара. Эмнени ойлоп атасың? Бурулкан жылмайып, жөн эле ачыгын айтсам, мени түйшөлткөн ой силерди тааныбасам, мени ресторанга киргизип сыйлагыдай, сиздердин сыйды көргөндөй менде эч шарт жок эле. Жанатан бери ойлогон оюм ушу, деп уялыңкы жер карады. Бул сөзгө сабырсынчы мындай деп жооп берди. Бурулкан, сен бизден коркпо, тамакка кара. Биз сага баарын шашпай түшүндүрүп айтып бергенге убакыт жетиштүү. А дегенде тамактанып алалы. Анан мен баштаган сөзүмдү улантайын. Байкашыма караганда Бурулкан, сенин корккондой түрүң бар. Эч коркпа. Сенин айткан сөзүң да жүйөлүү, сага түшүнөбүз. Биздин оюбуз ак деп айтпадым беле. Сакалдуу башым менен мен сени жаман жолго түртсөм, анда кандай болот? Медет айткандай, өзүңдү эркин сезип, тартынбай тамакка кара. Тамак ичип олтурганда шашпай, кысынып кымтынбай олтуруш керек. Анткени тамак ичип олтурганда өмүр токтоп турат деп айтылат. Ансыз деле адам өмүргө жарды. Эртең эмне күтүп турат, биз кайдан билебиз? Буйруган иш качпаса керек. Буйрук менен мына минтип үчөөбүз насиптеш болуп олтурабыз, деп нандан үзүп оозуна салды. Ортодо сөз үзүлдү. Үчөө тамактанып олтурганда Медет Бурулканды улам бир башкача көз караш менен карап жатты. Муну Бурулкан байкап олтурду. Бирок ичинен ренжиди. Эркекке айла жок. Кызындай кызга сугун артып, менден канча жаш улуу болду экен. 10 жаш улуу болсо да мейли эле. Үй бүлөсү бар болсочу. Үйдөн 7 кадам баскандан кийин эркек бойдокмун деп айтат деген ушу. Чын эле мени сүйүп калганго деген ойлорду ойлоп жатып, тамакты кандай жегенин билбей калды. Ортодогу тынчтыкты сабыр бузду. Жакшы, даамдуу тамак болгон экен. Эми мен жанагы айтып келаткан сөздү улайын. Силер көңүл буруп тургула, деп колун арчып, анан сөздү алыстан баштады. Согуш бүтүп 50-чы жылдардын аягында бир колхоздун башкармасынын байлыгы ашып турганда, атайын ат чаптырып, Казакстандан сынчы алдыртып, жалгыз баласын сындатыптыр. Аны мал союп коноктойт. Сынчы башкарманын баласын көрүп, мындай деп сынаптыр. Бектур, эмне кыл дейсиң? Мен балаңды көрүп кабыргам кайышты. Жүрө, экөөбүз ээн олтуруп сүйлөшөлү, дейт. Экөө ээн олтуруп анан сөз баштайт сынчы. Жалгыз балаңдан дүйнөнүн артынан түшкөн, катын-поз, 5 киши жолуккан жерде сүйлөй албаган, конок келсе эшикке атып чыккан, малынын туягын санаган, аялынын сөзүнөн чыга албаган, энесине караганда аялын сыйлаган, идиш аякка киришчек, ачык ооз, тамак соо, жеңил оокат көздөгөн, орус тилинде сүйлөгөн, кайырдын балдар төрөлөт. Балаңды сынатардан мурда өзүңдү сынатсаң болмок экен. Мен кеп кылган сапаттар сенде деле бар турбайбы? Деп Бектурду карап, эмне болгон күндө да мен чындыкты айттым. Эгер сага менин айткан сөзүм катуу тийсе, кечирип кой, деген экен сынчы ошондо. Бектур башкарма үмүт кылган жалгыз баласын сынатып, жакшы сөз уга албагандан кийин өзүнчө капа болуптур. Акча байлык үчүн келечекти ойлобой туура эмес жолго түшүп кеттим. Менден төрөлгөн бала менден ашык болмок беле. Сынчы айткан кеп туура деп ойлоп, көңүлү соз сынчыны узатыптыр.
Айткандай Бурулкан эми сага сөздүн ачыгын айталы. Баятан бери сөздү алыстан баштап, бир топ сөз сүйлөдүм. Өзүң деле айтылган сөздөргө маани бергендирсиң. Азыр эл кыйналып, ач көздүк, паракорлук күч алып турганда, эл капыр болуп, эне тилибизди чанып, ал турсун башка динге сыйынып жатышат. Эл башкарган башчылар бүт дүйнөнүн артынан түштү. Алакандай элибиз кыйналып турганда элге калыс, эл камын ойлогон, убадага бекем, илгерки баатырлардай эл жер үчүн жанын берип иштеген уул керек. Менин көңүлүмө медет толду. Бирок сабасы туура келбей, мындан төрөлгөн бала ырдап, искусство жагына ооп кетти. Ырдаган бала эл башкара албайт. Ошонун себебинен бир айдан ашык кыз издеп, акыры сени таптык. Сен эгер тилди алып медетке турмушка чыксаң, элге керек уул төрөйт элең. Дегенде Бурулкан чочуп кетти. Коюңузчу, атамдай болгон кишиге кантип дием? Эл укса эмне дейт? Мен каршымын бул кеңешиңерге, деп ордунан турду. Ою уйгу-туйгуло медетти карап, анан өзү уялып кетти. Бурулкандын чочуп, ордунан тура калганын карап турган медет эмне дээрин билбей калдастап калды. Бурулкан, сен коркпо. Шашпачы, жай сүйлөшөлү. Эгер сен каалабасаң, биз сени кыйнабайбыз деп. Андан көрө олтурчу. Катуу тийсе кечирип кой. Бул сөз баары бир айтылчу сөз болчу. Сынчынын сени кыйнабайбыз деген сөзүн уккан Бурулкан бир аз да болсо өзүнө келип, столго олтурду. Сөздү сабырсынчы баштады. Бурулкан, сен өзүң калыс болуп терең ойлон. Эгер сен макулдугуңду берсең, медет сага үй сатып берип, өмүр бою сени менен жашайт. Биздин милдет дагы айтам, чыгаан уулдун төрөлүшү. Ал чыгаан уулду сен гана төрөйсүң. Албетте күйөөң туура келсе. Азыр сен өзүң теңдүү балага тийдиң дейле. Бирок ал бала кай жердин баласы, кандай адам экенин билбейсиң да туурабы? Сендей кыз чанда кезигет. Сени издеп бир ай убакыт кетирдик. Жакшылап ойлон келечегиңди. Эгер сен медетке турмушка чыксаң, кийин өкүнбөйсүң. Чыгаан уул төрөйсүң. Анан кандай эне төрөдү болду экен мындай болду деп эл айтат. Сен каршы болсоң айла жок. Башка кыз издөөгө туура келет. Бурулкан үн катпай бир топ ойлонду. Бир жагынан караганда Сынчынын айтканы эп, экинчи жагынан өзүнөн улуу, үй бүлөсү бар кишиге турмушка чыкса, кийин алда кандай күн көрөт, билбейт. Эгер каршы болсо чын эле кандай балага турмушка чыгат? 2 күн мурун бир бала менен таанышса, анын биринчи жолукканда эле үйүң барбы, атаң кайдаш дейт, машинаңар барбы деген сыяктуу суроолорду берген. Ичинен азыркы балдарда кыздын байлыгына карап калган турбайбы деп көңүлү ирэнжий түшкөн. Ушундай бир балага турмушка чыгып калсам, Сынчы айткан чыгаан уулду төрөймүнбү? Бул чынында ойлончу маселе экен го, деп Сынчынын сөзү түйшөлткөн ой санага салып, медетти карады. Жашы өткөн эле болбосо жылдыздуу, эркекке тиешелүү сапаттардан кем эмес, сүрдүү көрүнгөн. Медетти бир топко карап туруп, Сынчы айткан сапаттарды андан байкады. Өзүм мурда күйөө жөнүндө, келечекте күйөөмдөн күйөөм келатат деп сыйлап турсам, балдарыма дагы атам келатат деп коркуп турса, бирок мээримин төгө билсе, балдарымды дагы, мени дагы эркелете билсе деп кыялданып калчу. Анын атасы дагы өз ойлогондой, дайыма апасы атаңар келчү убак болду, тамак даярдагыла, келгенде бул жасалбаптыр, тиги жасалбаптыр деп капа болбосун. Айткан жумуштарын жасадыңарбы деп ар убакта эскертчү. Атасы дагы атадай болуп жумуштан келгенде баарын бир сыйра өп эркелетет. Апасын өзү коюп алган эркелетип айткан атынан атап, тамагың даярбы, курсак ачты дейт. Атасы менен чогуу олтуруп тамак ичкен көңүлдүү, кээде кабагы бүркө болсо эч ким ачыкча сүйлөбөйт. Ал эми кошунасынын аялычы, күйөөсүн каргап шилеп, урушканын уккан сайын апасы, алдага түгүн-ай, күйөөсүнүн күйөөдөй сапаты жок, аялын ажылдатып коюп угуп олтурганын, силер күйөөгө чыкканда күйөөңөргө каяша айта көрбөгүлө, эркек менен айтышпагыла деп айтчу. Баарын тегиз ойлоп, акыл калчып олтуруп, бир убакта Бурулкан, билбейм, апам менен сүйлөшүп, кеңешип көрөйүнчү. Медет байке, мен сизди чанып, жактырбагандан алысмын. Чынын айтсам, бул маселени дагы терең ойлонуу керек болуп жатат. Медет менен Сынчы Бурулканга ыраазы боло, жылуу жүз менен карашты. Медет ичинен аттең, чыныгы аялга таандык сапаттарга ээ экен, тарбиясы жакшы кыз тура, айтар жообу оң болчудай эме. Сынчы менен Медет ийри олтуруп түз кеңешишти да, боло турган окуяны кечки тамакты ичип олтурганда,
сөздүн эбин келтирип халипага айтышты. Халипа медеттин токолоп алат деген сөзүн укканда чок баскан адамдай чочуп кетти да, анан өзүн колго алып, сынчыны жаман көз менен карап, өзүнүн терс сапатын көргөзүп алды. Баятан бери айтылган маанилүү сөздүн тамыры эмнеге барып такалганын түшүнгөндөн кийин гана Халипанын өңү өзгөрүлүп, үнсүз олтуруп калганда сынчы сөздү андан ары улап: "Албетте, биз сени түшүнүп атабыз. Бирок биздин милдет эмнеде экенин башта айттык. Эмне болгон күндө да медет чоң атасы Кабылдын айткан керезин аткарышы керек. Аны аткарбаган күндө дагы келечекти ойлогон парз эмеспи? Мына биз бир айдан бери кыз издөө менен убакыт өткөрдүк. Чыгаан уулду төрөөчү аял заты бул жашоодо сейрек кездешет. Бир эле мисал айтайын. Хан Ормон 3 аял алып балалуу болгон. Көз өткөндөн кийин Азиз сынчы катуу өкүнгөн экен. Батырдын белинде бала кетти. Сынап туруп аял алып бергенде эл керегине жараган уул төрөлмөк деп. Болот пийдалалы. 5 аялы төрөгөн балдарын сынчы сынап, Болот бей, Бишкек жакшы, сабаң туура келбей жатат. Сенден жакшы уул төрөлөт деп Талык энебизди алып берген. Андан Эсенкул баатыр төрөлдү. Эми мен дагы медетти карап туруп, белиндеги баланын жарыкка келишине камырып, бул сөздү сага айта албай жатып араң айттым. Сенин көңүлүңдү ортуп албайын деп. Жаман аял эр коройт, жаман эркек жер коройт деген кеп бар эмеспи? Анысы кандай? Сен макулдугуңду берсең, биз аракет кылалы. Сынчынын айткан көп сөздөрү Халипанын медетке экинчи аялга макулдугун беришине түрткү берди. Медеттин жүрөгүн өйгөн маселеси оңой чечилгенине сынчынын сөзмөрлүгүнө ичинен кубанды. Халипанын кабагын байкаган медет эч үндеген жок. Албетте, Халипанын кызганып атканын түшүндү. Ар бир жанда кызгануу сезим бар эмеспи? Ким эле түгөйүн тартырып жибергиси келсин. Бир убакта Халипа тынчтыкты бузуп: "Алчу аялыңды үйгө алып келбе. Башка үй сатып берип, ошол жакка алып бар. Көрөм, ошол аялыңды менден ашкан катын болор. Жөн эле шылтооңда. Көңүлүңө жаккан кызды алыштын амалы, эркектердин адаты. Көзү түшкөн аял заты болсо артынан ээрчип кетмей." Халипанын бул айткан сөзү медетке эмес, Сабыр сынчыга да катуу тийди. Анткени менен туура түшүнүштү. Халипа сөзүнүн аягына чыкканда Сабыр сынчы: "Халипа, сен катуу кетпе. Сакалдуу башым менен намаз окуп, Кудай жолунда жүрүп калп айтып, жаман жолго кантип барайын? Ишенсең, силердин үйдө жүргөнүмө канча болду. Сенин даамыңды сызып, үйүңөрдө жүрүп, силерге кантип жаман ойлойын? Дагы айтам, туура түшүн. Эл кыйналып турганда чыгаан баланын жарык дүйнөгө пайда болушу биз үчүн олжо. Көрүп атасың, эл кандай кыйналып атат. Баш көтөргөндөр бүт текши байлык кубалап, байлыктын артынан түшүп кетти. Жерлер сатылып, башка элге өтүп жатат. Анын баарын ордуна келтирүүчү азыр чыгаан инсан керек. Убакыт бат эле өтүп, бала чоңойсо, эл үчүн кызмат кылат. Мен медетке жолуккандан бери арак, пиво ичкенге тыюу салгам. Калганын убакыт көрсөтөт", деп сөзүн кыскартты. Халипа катуу кетип калганын кеч түшүндү. Дасторконго бата тилеп, ордуларынан тура, медет менен Сабыр сынчы сыртка чыгышты. Биринчи бөлүмдүн соңу.